тергөө кызматына МВДден. Бишкектен ошол эле күнү окуя болгон күнү, кылмыш болгон күнү алып кетип калышкан бияка. Эмнеге таян алып кетишкенин, эмне негизде экенин билбейм. Алып кетишти дагы 1 жыл тергөө болду. 1 жылдын ичинде ар кандай суроолорду берди, бирөөлөргө показанияларды бербегенге чейин барышты. Анан мага топтук кылмыш айыбы тагылды. Анын эч бири далилденген эмес. Мындай камерага, видеого тартылып калган жери жок. Эчтекеге далилденбей туруп эле ошондой каралып атышат. Экинчиден иш сотко келип түштү. Сот ал нерсени карап туруп да мындай жокко чыгарбайт. Болбосо мыйзамда жазылып турат да, топтук иш ушундай далилденбеген болсо бүт баарын жокко чыгарыш керек. Жокко чыгарган жок. Бүгүнкү күнгө чейин сот 1 жылдан ашып атат мына. Жакында 1 жылдан ашат. Дагы биздин ходатайстволорду ушул эле мыйзамда жазылып турат, что объективный болуш үчүн эки тараптан атаандашып ушундай болуш үчүн ар кандай биздин интересибизди дагы булар караш керек да. Биздин интерестерибизди караган жок. Ходатайствобузду колдобой туруп эле этирип атат. Мен мисалы мыйзам алдынан качкан жокмун. Жооп берейин деп ошол эле күнү келдим. Бүгүнкү күндө да мыйзам алдында жооп бергенден качпайм. Бирок мага коюлган айып туура мындай квалификацияланышын талап кылам. Ошол эле мен эртең күнү чыгаргыла мага боштондук деген жерим жок. Туура айып коюлсун. Мурун кийин соттолгон эмесмин. Өзүм келгем, явка с повинной рапорт келген, мойнума алдым, жартылай, бирок тиги мыйзамсыз жанагындай каралоо, жала жабуулар менен эмес. Туура деп атам, мен мойнума алып атам. Атайлап кылган жокмун деп атам. Мени келип, экөөбүз жолугуп калып, жаман сөздөр менен айтып урушуп, сен да катаңдай кылып өлтүрүп салам деп атса, анан эсимде жок. Ачык эмне болгон? Ходатайство кайрылуу канча жолу болду? Ушул менин берген көргөзмөмө ылайык адвокаттарым экспертизага, психологиялык экспертизага жибергиле десе, баягы ошол кылмыш учурунда бул талап аффект состояниясынын аффект абалында болгонбу же болбогонбу дегенди выяснять этиш үчүн жибергиле дегенде, психологдор айтып атат, аны биз определять эте алабыз дейт. Аны определять этиш үчүн Талгат Шамиев атасын каяктан тааныган, кимдерден угуп билген, ошол жөнүндө китепти алып келгиле. Анан Сулайманов Алмазга тийиштүү приговорду алып келгиле, биз айтып жооп беребиз десе, аны МВДнын ички иштер министрлигинин тергөө кызматы дагы жиберген жок. Эмне себептерден билбейм. Бүгүнкү күндө сот дагы ошону кармап атат 1 жылдан бери. Вопрос открытый деп коюп, эртең приговор келген да. Алар болсо айтып атат, биз ооба мен алар психологиялык эксперттерге жиберсе, мейли аффект болсо болсун деп чыгарып берет, болбосо болбойт деп чыгарып берет да. Булар билбейм, жабырлануучу тараптагы коруп атат, аны жиберткенден жибертпегиле деп. Көптөгөн бул сомнениялар жаралып атат да. Сот бир тараптуу өтүп атат, жабырлануучу тарап деле колдойт ходатайстволор. Мен бир нече ходатайство келтиргем, аларды да колдогон жок. Бияк спектакль болуп атат, менин оюмча. Спектакль болуп атат, ачыктан ачык.